Микрофонду қошып беріп қойсаңар, өмірек шешкешік. Урматтуу депутаттар, урматтуу төраға, мен бүгін сүйлөйүн дедим элем, түз эфирден берилдим, жооп бербей койсом болбойт. Мен кыргыз саясатчыларын коен жатагына чейин билем. Алтынбек Жапаров ары кыйшайганда оюнда эмне бар экенин билем, бери кыйшайганда эмне бар экенин билем. Ким эмне үчүн сүйлөп атат, ким эмне үчүн сүйлөбөй отурат, аны да билем. Мен эле эмес, ар бириңер билип калдыңар. Ар бириңер билип калдыңар. Жакшы ниетти айтып, жакшы максатты айтканы менен эмне каалап тургандыгыбызды биз баарыбыз билебиз. Пофамильно анын желанияларын перечинин айтып бер десеңер, мен аны да айтып берем. Бирок мен азыр биринчи муну айткым келет. Урматтуу төрага, депутаттар ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Азыр эки коллегабыз ант бергени турат. Президент ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Ага чейин ал аны аткара албайт. Соттор ант бергенден кийин сот болуп эсептелинет. Ант бергенге чейин андай бийик жооптуу кызмат эч кимге берилбейт. Өкмөт кечиктирилбестен 2 жуманын ичинде ант берилсин деп Конституцияда жазылып турат. Бул эми созулуп кеткенде. Ушундай кыйын кезде, ушундай жооптуу чечимдерди кабыл алган өкмөт эмне үчүн бул Конституцияга колун коюп элдин алдына ант берген жок? Мен биз так ошондон башташыбыз керек деп эсептейм. Так ошондон. Ант бул биздин президенттер айтмакчы. Ыйык нерсе. Ант өзүнө эле эмес. Керек болсо бала чакасына чейин антты бузса тиет. Биз бүгүн оор кырдаалда закондо эмне жазылса так ошону аткарышыбыз керек. Бизге болуп көрбөгөндө түркмөндөр акыл үйрөттү. Борбордук Азиянын 5 мамлекети бизге кайрылды. Кыргыз туугандар, жаңжалдан чыгабыз десеңер, конституцияңарды жакшыбы, жаманбы, кабыл алынган тартипти сактагыла деди. Ошол боюнча бийликти түптөгүлө деди. Биз үчүн силердеги тынччылык маанилүү деди. Түркмөндөр айтып атат. Башка жагын айтпай эле коелу. Бүт дүйнө айтты. Кандай эрежеңер болсо ошол боюнча аткаргыла. Мен түрмөдө болуп келдим. Ал жерде дагы эрежени сакташ керек экен. Сактабасаң просто уят болосуң. Биз мына ошол эрежелер менен азыр аракет кылсак, эч ким утулган тарапта, уткан тараптагы кыңк эте албайт. Эч кимге биз повод бербешибиз керек. Бүгүн биз президенттик шайлоону даярдашыбыз керек. 10 жыл мурунку конституция кабыл алгандар, 30 жыл мурунку конституция кабыл алгандар ушундай кырдаал кокусунан болуп калса, депутаттар шайлай албай кала турган болсо, автоматтык түрдө 8-чи күнү шайлоо жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясы графигин түзүп, ишти баштайт деп айтып турат. Азыр бир талашып кетип калсак, эртең борбордук шайлоо комиссиясы иштин баштаганы турат. Биз депутаттар уят болобуз да. Ушул маселени чечип бере албай койгондугубузга. Эми максатты ачык керек да. Мен сүйлөбөй коеюн дедим эле, просто мүмкүндүк бербедиңер. Эки көз караш турат. Шайлоонун өз мөөнөтүндө өткөрүп, жаңы келген депутаттар элге берген убадасын аткарып, ким утуп келсе, конституциялык реформаны баштай берсин деген бир тарап турат. Экинчи, шайлоону өткөрбөйлүк, ар кандай шылтоо менен сырыф кылайлык, конституцияны уруп ойнобойлук. Элдин талабы деген талапка жамынып, өткөрбөй коюлук дагы накта президенттик бийлик формасын жасайлык деген тарап турат. Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөндү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейбиз.
Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде отуруп, жүгүнүп туруп кол чаап турасыңар. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чаап тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Тура мени көбү күнөөлөйт, тура эмес. Конституцияны кабыл алып, ушул талаш тартыш болуп атат деп. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түп-түз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардын характерин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне ойлоп аткандарын билем. Силер да билесиңер. Кимдер бийликке келип аткысы келгенин билесиңер. Ал утулуп калса, башкасы келе турган, анысын да билебиз. Доронбай ака айткандай, шорду кыргызым. Просто выборың жок. Анысын тандасаң деле Мамайдын көрө, мунусын тандасаң деле Мамайдын көрө. Андан көрө ошол бүгүнкү система айдан ачык талашып, кыргыздын тек менталитетинде бар, кеңешип, кескен бармак оорубайт деген. Дейп, ушундай ачык системаны сактабайбызбы? Туура кемчилдиги бар Конституциянын. Ошон үчүн 10 жылда карап көрөлүк. Бут кийимди кийсең деле кайсыл жери кысат, бир 10 жыл дегендей билинди. Кайсыл жерде кемчилдиги бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол жерлерин оңдоп бербейбизби? Шайлоодон кийин. Шайлоо сөзсүз өтүш керек. Бул касалды айыктыруунун бир эле жолу бар. Диагноз так, лечениясы дайындалды. Бул шайлоо. Эл өзү тандап алыш керек. Кимди тандап алса, ошого ыраазы, 5 жыл ыраазы болуш керек. Болгону шайлоо ачык жана так өткөрүш керек. Эми борбордук шайлоо комиссиясы боюнча. Бул жерден депутаттар булардын моралдык укугу жок. Шайлоонун жарымы болгондо таратып жиберебиз деп айтып атпайбызбы? Анткени булар подкупту токтото алган жок дейт. Подкупту ким жасады? Биз жасадык. Биз эмне үчүн өзүбүздү токтотконубуз жок. Булар подкупту токтото албады дейт. 200 жолу МВДга, министрге, ген прокурорго кат жазыптыр. Алар токтото алган жок, аракет да кылган жок. Алар көзүн жумуп коюшту. Бүт мамлекеттик орган саботаж кылып атса, ошол жердеги 12 адам колунан эмне келет? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жоопкерчилигибизди айтпайбыз? Силер жоопкерсиңер, силер тарашыңар керек деп. Жоопкер болгон президент өзүнүн күнөөсүн сезди. Мен туура эмес кылып коюп турдум деп кетти. 200 карылууну аткара койгон өкмөт күнөөлүмүн деп кетти. Эми биз дагы күнөөбүздү сезип алдында. Акыркы 3-4 маселе бар. Ушул маселени чечип туруп, башка сүйлөбөйбүз, башка жыйналбайбыз деп айтып туруп тарап кетпейликпи? 3-4 маселе бар, кечирилгис жасай турган. Менин кыскача айткан сөзүм сиздерге ушул: келгиле биз маселени тез, ачык, өз абердин алдыбызда чечейлик. Убакыт тез өтөт, эл тарых баарына баа берет.